Кышында жылуу, жайында салкын, кийүүгө ыңгайлуу. Жөнөкөй кийим бул шырылган чапан. Азыр ал кайрадан жаңыланып, кадыры артып, жаштардын сүймөнчүлүгүнө айланды. Чапандарды мода кубалаган инсандар да тандап жатканы анын баркын ого бетер арттырууда. Мындан улам аны тиккендер да көбөйдү. Жумагүл айым көп жылдан бери чапандын үстүндө иштеп келет. Анын өзгөчө эксклюзивдүү түрлөрүн жаратты. Кыргыздын илгерки койгон талаптарын, бычкан ыкмаларын ошолор боюнча келатабыз. Анан бирок эми азыркы заманбап жаштарга мындай кичине көркөмдөп, кооздоп, азыркы заманбап кылып бербесек, анда талап жок болуп калат. Анда кээ бир эле баягы мен күйөрманмын кыргыз кийимдерине деген саналуу кишилер кийлип калышы мүмкүн. Ошон үчүн менин максатым бул баягы уктап жаткан кийимдерди азыркы элдер мода катары кийип калыш керек. Албетте мындай чапандардын тигилүү жолу баарыбызга кызык болсо керек. Тигүү учурунда ар бир бөлүкчөгө дыккат мамиле жасалып, чыгармачылык менен сүйүү журулушканда гана эксклюзивдүү нерселер жаралат. Адегенде чапандын дизайны кагаз бетине түшүрүлүп, андан соң сапаттуу, ар түрдүү кездемелер менен тигилет. Тышы деле пахта материал, ичи деле пахта материал. Пахта материал бул өзү күндүн ысыгында өткөзбөйт, анан жылуулугунда жакшы тердетпей сактап турат да, ошон үчүн анан жууганга ыңгайлуу. Анда бул шырык кооз болуп түшөт да, өзгөчө болот. Замандын талабына ылайык ар кандай таштар, топчулар жана саймалар менен кооздолот. Бардык нерсе кол менен тигилгендиктен убакыттын көбү аны кооздоого, башкача айтканда сайма саюуга кетет. Тумар менен кооздолуп, саймалары да жөнөкөй болот. Дизайнердин эмгектеринин арасында кары жашы дебей бардык адамдардын табитине туура келген чапандардын түрлөрү бар. Саркеч кыздарга, мырзаларга жана кичинекей бөбөктөргө арналган чапандар да табылат. Бул деле мисалы үчүн бою узун адамдарга бир жыйналыштарга, бир жерлерге барганга чыптама белдемчебиздин варианты. Бул мунун жанында балким мырза бар болсо, мырза момундай кийинип алса деле болот. Мындай кыргыз элинин илгерки турмушунан кайра кайткан табылга, тигилген кездемесине жараша ээсине кызмат кылып берет. Заманбап дизайнда жасалган чапандар күнүмдүк жашоодо гана колдонулбастан, кыргыз модасынын ажырагыс бир бөлүгүнө айланганы шексиз. Жеке эле Кыргызстанда эмес, чет элдик подиумдарда да жылдызы жанып, өз күйөрмандарын тапты. Гүлзада Осмонбекова, НТС Таң шоула.